Имам ат-Тирмизи келтирген сахих хадисте Анас ибн Малик радыйаллаху анху айтат: "Мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтканын уктум. Аллах таала айтты: "Я ибн Адам, иннака лау атайтани би қарабил арди хатая, сумма лақитани ла тушрику би шай'a, ла атайтука би қарабиха мағфира." Адам баласы, эгерде сен мага жер шарынчалык толтура күнөөлөрүң менен келген болсоң, жана мага эч нерсени шерик кошпогон абалда мага жолуксаң, мен сени ошончолук кечирим менен тосуп алам. Жер шарынчалык толтура күнөөлөрдү ким кылат? Бирок ошондой болгон болсо да, мээримдүү жана боорукер Аллах таала бардык күнөөлөрүбүздү кечирем деп убада кылды. Бирок бир шарт менен: эгерде Аллах таалага эч нерсени шерик кошпосок гана. Эми ширктен кантип сак болуп алабыз? Анын бир эле жолу бар. Бир эле ошо ширкти үйрөнүү жолу менен. Анын түрлөрүн, ширкке эмне алып барат? Ширк деген эмне? Ошону үйрөнсөк гана андан сак боло алабыз. Анткени арабтарда айтылган сөз бар: "Кейфа яттaqi man la yadri ma yattaqi." Эмнеден сактанышты билбеген адам кантип андан сак боло алат?